Аймактардагы эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөн чыгарбай катуу тескөө керек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү аймактагы эпидемиологиялык кырдаалга персоналдуу түрдө жооп берет. Күндүзгү стационарларга кайрылгандардын динамикасы төмөндөп баратат деп бошоңдоп калбастан жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн буга чейин белгиленген иштерди жүргүзүүнү улантуу керек. Өзгөчө илдеттин кесепетинен каза болгон учурлардын алдын алуу боюнча жумуштарды күчөтүңүздөр деп белгиледи премьер. Жыйында эксперттер жана адистерден турган топ тарабынан иштелип жаткан дарылоонун жаңы протоколу тууралуу маалымат берилип, өкмөт башчы коронавируска каршы ийгиликтүү күрөшө алган өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын эске алуу керектигин айтты. Ошондой эле Кубатбек Боронов мамлекеттик сатып алуулар аркылуу ооруканаларга керектүү жабдууларды алып келүү иштерин күчөтүүнү милдеттендирди. Өлкөнүн ар бир облусуна компьютердик томография, рентген аппаратын сатып алуу боюнча иштерди катуу көзөмөлгө алуу шарт. Ошондой эле COVID-19 инфекциясын жугузуп алган жарандар дарыланып жаткан ооруканаларда кышкысын аба айланып туруш үчүн рециркулятор орнотулууга тийиш деп кошумчалады премьер-министр. Жыйындын соңунда премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттык сактоо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине эпидемиологиялык кырдаалдын кийинки баскычына жана илдеттин болжолдонуп жаткан экинчи толкунуна терең талдоо жүргүзүүнү тапшырды. Социалдык өзгөчө коронавируска каршы күрөшүүгө багытталган объектилердин курулушу мөөнөтүндө аяктоо зарыл. Бул тууралуу Кубатбек Боронов объекттердин капиталдык курулуш долбоорлору маселеси боюнча өткөрүлгөн кеңешмеде билдирди. Өкмөт башчы бул социалдык жана инфраструктуралык объекттердин курулушун сапатын камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. COVID-19 каршы күрөшүү чараларынын алкагында 9 объектте курулуш иштери жүрүүдө. Алар Бишкек жана Ош шаарларында 2 оорукананын курулушу. Ошондой эле республиканын 7 облусунда багыты өзгөртүлүп, бейтапканага ыңгайлаштыруу боюнча иштер. Мен баардык курулуш иштери белгиленген мөөнөттө 1 айдын аралыгында аяктоосу зарыл экенин баса белгилегим келет. Тармактык мамлекеттик органдарга сапат жана өз учурунда бүткөрүү боюнча катуу талап коем. Мындан тышкары Финансы министрлиги медициналык жабдууларды сатып алуу үчүн жетиштүү деңгээлдеги каржылоону камсыз кылуусу шарт, деди Кубатбек Боронов. Премьер-министр авариялык абалда деп чечим чыгарылган мектептердин жаңы имараттарын куруу маселесине токтолду. Бул маселеден улам айрым калктуу конуштарда мектеп окуучулары чатырларда же контейнерлерде окууга туура келди. Ошондуктан жалпы билим берүү жайларынын курулуш иштерин айтылган мөөнөттө аяктоо зарыл. Белгиленген график боюнча 2020-жылдын октябрь айына чейин ар бир райондун борборунда 3 чакырым жолго асфальт төшөлүүгө тийиш. Ошондой эле таза суу программасынын жана ирригация системасынын алкагында объекттердин курулушун улантуу керек, деди Кубатбек Боронов. Кеңешменин соңунда саламаттык сактоо жана финансы министрликтерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине бир катар тапшырмалар берилди.